шайлоо менен барды эле. Атамбаев колдоду деп, эл колдоду деп. Не, иши жүрүп атабы мына бүгүнкү күндө? Атанын иши жүрбөй атат, бала чакасы багытсыз болуп атат. Байкуш кыргыз багытсыз болуп атат. Атабыз улуу эмес. Байкуш балдары бактысыз болуп атат. Чыныгы ордуң болбогондон кийин бошот. Эң чоң кылган ишиң ушул. Мен бир переход болуп бердим. Бир жана карданда мынтип Моско коробкадан переход болуп кыймылды жеткирет го. Мен ошондой кызмат кылдым. Мындан ары чыныгы жолубуз менен жашайлы. Ааламдан мына чындык үч бериште көрүндү. Сага жайгашат илим жазат деди. Муну эч ким жокко чыгара алган жок. Зульфияга алайдан жазды. Ал Арсылайга өттү. Арсылай кыргызды ойготот деди. Бул чындыкты эч ким жокко чыгара албайт экен. Мына дин канча жабышты, чыгара алган жок. Бийлик канча жабышты, жалганга чыгара алган жок. Акыры утулу деп отурат. Эртерээк калыптанып кал, эртерээк Арсылайга кошулуп кал. Ошондо сакталасың. Арстан Алайдын ичиндеги өзү керемет күч бул чындык. Өткөн эфирде да айттым эле. Мен өзүмө аябай сыйынып сурана бергенди жаман көрөт. Анысы кандай, мен туура экенмин дедим. Андайын ойлондум. Арстан Алайды деп, бул жерде так берилет. Ааламдык кызматы бар дейт. Адамзатты ойлогон адамды Кудай кийип алат. Ал чындыкты ачып берет, дүйнөлүк кризистен чыгарат деп. Бир адамды Кудай кийип алат деп берилет. Да бир жерде берилет. Ошол улуу түшүнүктөгү адамды Кудай кийип алат. Ага дүйнөлүк табият кул болот деп берилет кадимкидей. Кайра кийин берилет. Арстан Алай сизге Теңирдин оту берилди деп. Кайра өзүмө Теңир ата көрүнөт. Сен чоң аалам бол деп. Анан ошо ойлонуп, бул чынбы, жалганбы деп анан табиятка бир жөн эле бир чыны унга колумду салсам табият бейишке айланып атпайбы? Айлан, ушунчең айланат деп. Көрсө корпусуң аткарат. Мына атадан бата алсаң Болот Шамшиев деген байке. Мына ак кемени тарткан режиссер көзү түрү ошол адам айтып атпайбы? Мен Саякбай атадан бата алгам депчи. Анан ишим оңголгон Соңкөлдөн деп. Чыңгыз Айтматов Саякбай атадан бата алып атат. Ааламдан эмес, адамдан. Анысы кандай мени да айтат. Сен бата бер дейт. Ана мен ойлондум. Кимге бата берем сен? Мен чындык адамга бата берем. Жынысына да, улутуна дагы, жашына да карабайм. Чынык ишти кыл, сен тартынба, кел. Башчы болом десең, ойлонушалы, кеңешели, аракет кылалы, мен бата берейин. Жалган жолдо болсоң, мен соттой берем. Ана мен ойлондум, чын эле мени Кудай кийдиби деп. Кудай эмне экен, ал энергия экен. Керекпи? Ал адамды кийет экен. Анткени адам бир аалам болсо, табият бир аалам болсо, адамдын көкүрөгү чексиз аалам дейт. Анан ойлонсом мына ата жолунда деле атадан бата чыкты дейт. Ал Айшадан же Бакыттан же Дабир баланын атын айтпайт. Аккуу Дабир демен. Жок, атадан бата чыкты дейт. Мага атадан бата чыккан, атадан бата чыккан. Анысы кандай мына менин корпусумду да кошол. Чоң аалам. Бул азыркы түшүнүк менен. Эскиче айтканда Кудай кийип алгандагы мен дүйнө элине шарт окуйм. Мына муну чындыкты ачып берем. Сиз кимди колдойсуз эртең? Мисалга, чынык адамды колдойсуз. Ошо чындыкты айтып атат депчи. Эгер жалганды колдосоң күйөсүң, анткени бул күчтөр сени күйгүзөт. Чын эле да мына. Кошунанын баласы деле аракет кылса, секетиң болоюн, өмүрүң узун бол дейсиң. Өзүң балаң жаман чыкса капа болосуң. Бул чындык. Ошондуктан чыныгы жол менен жашагыла. Аллах сизди колдосун десеңиз, чындыкты колдоңуз. Мына мен сөзүмдө чындык барбы? Колдоңуз, үйрөнүңүз, жаттаңыз, деңиз, келиңиз, кошулуңуз, куралы, алтын доорду куралы. Алтын доорду курууга ар бир адам жоопкер деп берилет. Мен жөн эле жол башчымын. Илелин жалгыз отуруп алып курган жок да. Илелинге кошулгандар эмне болду? Утту, курду, аты калды. Каршы чыккандар куурады. Мен өзүмдү ошон үчүн жаңы Кудай деп айтам. Бул жерде так берилет.
өзүмдү дагы эскертти. Сен Кудаймын деп чыкпасаң адам адашып атат деп. Көктөгү Кудайды тааныгадың, бул көктөн буйрулган адамды тапканың. Мына чындыкты ачып берди. Ошо келген адам айыгып атат. Келген адам жанын алып атат. Арстанлай адамзаттын бышкан ашы дейт. Алтын казынасы, жаны, жүрөгү, жолу, коду, ходу, кыскасы сан жеткис кыры бар. Мына урматтуу жолум, улуу журтум, келиңиздер. Чындык эмне экенин, Кудай арбай, Аллах кимди колдоорун бүгүн жакшы түшүрүп алдыңыздар. Ошо чыныгы жана касиет калыс адамды касиетчил болот дегендей, калыс болбогондуктан, ак чындыкты сүйлөй албагандыктан сиз кырсыктап атасыз. Ал намаз окубай койгондон эмес. Жолуккан адамды улуулукка үндөңүз. Чындыкты сүйлөсүн, күрөшүңүз, сиз жалганды барып баса калыңыз, анткени сиздин тилиңиз бар. Биздин корпус бар, ошон үчүн бул чындык дүйнөнү кур деп келген. Мына аалам, 6 катар аалам чындык, бир гана жер жалган. Биз бу жака келип жалганга чүп алганбыз.